Dostlar, Sokuluk'tun sentrinden 5 жер аянты шашылыш сатылат. Мына кызыл китептери менин колумда турат. Мынакей. 5 жер участогу. Бүт юридикалык жактан таап-таза. Бүгүн келип баалашсаңыздар, эртең атыңыздарга өткөрүп алсаңыздар болот. Жакшы жери, көчөсү асфальт, центральный трассага болгону ашып барса 400 метр. Анан Сокулуктун центринен больницанын жанынан эле Мельничная көчөсүнө оңго бурулуп, ушу 380 метр жүрүп келсеңиздер, жолдун оң тарабында 10-дарек жайгашкан. Мельничная көчөсү 10-даректе экигиз менен издеп келесиздер. Бул жерде жалпы 5 жер аянты. Үчөөсү пустой, экөөсү үйү менен. Эң майлуу сүттүүсүнөн баштап азыр көрсөтүп берем. Көчөлөрүнө газ келген, жарыктандыруу келген, интернет кабелдер бүт баары тартылган. Анан Сокулуктун централдык базары, маршруттук транспорт бүт баары ыңгайлуу. Мектеп балдар бакчасынан көйгөй жок. Көчөсү ушул асфальт, Мельничная көчөсү. Тагыраагы шаардан келсеңиздер, Сокулуктун центринен эле бир 300-400 метр өтөсүздөр. Калинин көчөсүнөн дагы светофордон өткөндөн кийин ровду бар, милиция. Андан кийинки ровдон кийинки ушул Сокулуктун чоң больницасы, ооруканасы. Оорукананын жанынан эле оңго буруласыздар да. Мындайча айтканда, ооруканага дагы, ровдга дагы, базарга дагы, банк, супермаркет, гипермаркет, кыскасы бүт бардык парк, социалдык объектилерге аябай жакын. Жөө эле зыңкылдатып, семичке чакканча барып келесиздер. Ушул көчөдө мына оң тарабындагы биринчи участок 2 кабаттуу бышыккычтан түшкөн проектиси менен, жанагындай проект китепчеси менен кошо 9га 11 бышыккычтан үйү бар. Анан жанында бул жагында ушул 28-29 метр чыгат узуну. Анан туурасынан бир 6 метрлик жаңы сарай бар. Суу свет бар, газ бар. Анын жанында дагы 4 сөтүктө өзүнчө үйү бар. Артында анан 3 пустой участок бар. Четинен бир шытыратып көрсөтүп берейин, Пустой участоктордун баасы, бирөөсүнүн баасы $17,000, 2 пустой участоктун баасы $21,000, ал эми мынабул 6 сотукта жайгашкан үйдүн баасы $60,000. Кана келиңиздер. Жер аянты ушул 6 соток, узунунан 31 метр, туурасынан 18 метрден бир аз ашууныраак чыгат. Көчө тарабы ушундай. Мына оң тарабы чек ара менен кошо узунунан ушул сарай салынган. Фундаменттери коюлуп, тумбалары коюлуп, пескаблоктон тургузулган сарай, үстүндө навеси сенавалы менен. Мына оң тарабында жемканасы дагы бар, эми чаканыраак. Мына бул тарабы учурда навес. Үстүнө кенен чөптү басасыздар, үстү тыныке менен жабылган. Мына бул тарабынан бир эшиги бар мынакей. Тетиги жагы асты полдонуп, стяжка болуп, акурлары жасалыптыр. Үстү жарым жартылай мынандай пенаплекс чапталган, жылууланчы. Ушул сарай бар, $60,000. Так, эски курулушту сүрдүрүп саласыздар. Анан мына бул тарабында дагы экинчи кабатка жете турган толук бышык кирпич бар экен. Анын бардыгы сиздерге берилет, калат. Бүтүн жанагындай бетонокаркасный кылып, көп кабаттуу үйлөрдөй сапат менен арматураларды таштап, тумбаларыны, фундаменттерини бийик кылып куюп, кыскасы сонун кылып сесмопоюстан бери келтирген. Үстү плита басылган. Кана көрсөтөйүн, мынандайынан узунунан 11 метр, туурасынан 9 метр чыгат. Так, келиңиздер. Кызыл китеби даяр. Мына бул жагы кире бериш тарабы болуп калат. Мына киргенде прихожка, мына бул жагы холл, мына бул жагы кухня, лестницанын орду. Андан бери мына бул жагы зал бөлмөсү. Зал бөлмөсү тетиги четте бирөөсү санузел болуп калат. Ортодон бөлүнөт экен. Бул тарабы санузел. Мына бул жагы зал бөлмөсү болуп калат. Анан биягында холл да. Үстү караңыздар, плиталары жабылган. Анан экинчи жер аянттарын мына бул жерден көрсөтүп коёюн, Мына бул жагы 4 сөтүк. Бул жак 4 сөтүк. Төр жагы дагы 4 сөтүк бактын асты. Мына бул тарабында 3,5 сөтүгү бар. 3,5 сөтүктүн баасы $17,000. Так, жүрүңүздөр. Эми четинен бир катар көрсөтүп чыгайын ар бирини. Ана бисмилла. Эгер ушул 6 сотугу менен алам десеңиздер, баасы $60,000 кеми бар. Анан ээси жакшы эле түшүп берем дейт. Мына кирпичтердин бардыгы калат. Зал бөлмөсүн көрдүңүздөр, Бүт ичи бышкан кирпичке толгон. Андан бери мына бул жерде дагы кирпичтер бар, аны көрсөтүп коеюн сиздерге. Бир катар. Мына бул кирпичтер дагы ушул навестин асты толук кирпичке жыйылган. Бардыгы сиздерге калат. Бул экинчи кабатка жетерлик кирпич бар экен да, өзү запас алынган экен. Анан курулуш токтоп калып, азыр эми сатууга чыгарып жатат. Ушундай. Жакшы жер эми Сокулуктун центринде экен да. Шаар бара-бара өсүп атат, өнүгүп атат. Бүтүн көчөлөр асфальт болуп атат.
жаңы автобус транспорттор кирип атат. Азыр эми Сокулуктан нары шаарга деле чоң автобустар каттап калбадыбы? Кыскасы жакшы жер экен. Локациясы жакшы экен да, центрге, базарга, зарыкканда сонун. Анан мына бул тарапта экинчи үй менен болгон 4 сотик. Мына бул буштан бул тарап Тыныкенин бурчуна чейин. Ошондо көчө тарабы турасын айтып коеюн сиздерге. Көчө тарабы турасынан 19 метр экен да. 19 метр экен. Шеп видео тартып атам мен, 19 метр экен. Ал эми узунунан 21 метр да. 4 сотик жер аянты. Бул жакта ушул 4 бөлмөлүү үй бар. Азыр огородунда көрсөтүп берем. Мына бул эски үйү. 1-3-4 бөлмөлүү үй, газы кирген, суу свети кирген, бүт баары шарты кирген. Ээлери ушул жерде жашап турган, азыр болду, эшиктерин жабып көчүп чыгып кетти да. Алып шытыр жашасаңыздар болот. Мына анан чек арасы биягына бөлүнөт. Мына бул тарабын карап коюңуздар, мына огороду дагы кенен. Бул тарабында үйдүн артында да, нарагында ушу кенен оңго 20 размериндеги 2 сотиктен ашуунураак пустой жери турат да нар жагында. Аны дагы кошумча иштетсеңиздер болот. Газ линиялар бүт баары келген, үйгө кирген, мына подключение болуп турган газ трубалар бүт баары бар. Мунун баасы $40,000. Мунун дагы кызыл китеби дагы, техпаспорту дагы бар колдо. Тарс ээс менен сүйлөшөсүздөр, эгер кимде-кимге мунусу кызыктуу болсо, муну аласыздар. Жаңы 2 кабаттуу үй сарай менен кызыктуу болсо, муну аласыздар, $60,000 кеми бар. Анан нар жакта 3 пустой участок бар. Ортодо проход жолду көрдүңүздөр да, бул 4,5 метрлик жол. Биягынан биягына чейин 4,5 метр. Кааласаңыздар грузовой деле кирет, кааласаңыздар трактор деле кирет. Анан кааласаңыздар жеңил унаалар деле зыңкылдатып кире берет. Анан 4,5 метр калтырган жакшы жери. Эми азыр шаарда ушундай болуп атпайбы? 2 сотиктен, 3 сотиктен адамдар үй салып атпайбы? Мына киргенде машинеңиздер кеңири бияка болсо бияка бурулуп кирет, нарака болсо нарака бурулуп кире берет да. Мына бул жер 3,5 сотик, мына. Карап коюңуздар. Бул жери 3,5 сотик. Тиги четтен бери ичи бүт бактарак отургузулган. Бул жагы 3,5 сотик. 3,5 сотиктин узуну турасын айтып коеюн сиздерге. Ошондо узунунан 17 метр экен. Турасынан 21 почти 21 метр экен. 21ге 17 метр. Кыскасы ушундай. Бул жагы $17,000. Анан оң тарапка кирген, мына төрдө оң тарапка кирген проход бар. Мына бул жагы 4 сотка. Жаңгактын ары жагында тиги жерде забор турат. Забордон ары батыш тарабы дөңсөнүн ары жагында да. Мына бул жерде эми кичине мээнет кылат экенсиздер. Бир тракторду жалдап келип, зыңкылдатып мына бул жерди мүмкүн сүрүп тазалайсыздар. Мүмкүн мына бул асты тарабыны бир аз көтөрөсүздөр, аны өзүңүздөр карап байкап көрөсүздөр. Атак мындай бийикте красивый жыгат экен да, ушул жерге үй салсачы. Мына бул жагы 4 сотка, муну $21,000 дейт ээси. Мына ар бир 5 жер участоктун кызыл китептери менин колумда турат. Андан бери мынакей. Кийинкисин көрсөтүп коеюн сиздерге. Так, мына бул жагы өзүнчө 4 сотик. Дарбазадан киресиздер. Кенен. Бул тарабы тиги жагынан бери бүтүн кенен жер аянт экен. Эми ошондо мунун узуну турасы канча болуп калат? Узуну турасынан бир 16 метрге, узунунан бир 24 метрдин тегерегинде экен да. 16га 24-түн тегерегиндеги 4 сотка участок бар. Бул жакта да суу свет бар, бүт баары центральный. Ушу тандайсыздар. Кааласаңыздар 3,5 сотик 17,000ге, кааласаңыздар 4 сотиктен 21,000ге, кааласаңыздар мына биягынан көрсөтсөң, биягынан мына. Мынакей. 9га 11, 2 кабаттуу проект менен түшкөн, биринчи кабаты бүткөн, бышык кыштан үйү бар. Биринчи кабат эле 100 квадрат, экинчи кабатын турсаңыздар 200 квадраттык болот. Андан ары сарай менен, бул 6 сотик, таза 6 сотик. Бул $60,000 түшүп берем дейт. Эми материал даяр экен, тар туруш керек экен, болгону расход, ушу крышасын жабасыздар, анан эшик терезесин коюп, анан ичини ремонтун баштай бересиздер да. Бая мөлмөлүмдү ырдапчы. Так. Андан бери ушул кааласаңыздар $40,000га мына бул 4 сотиги менен көчө тарабынан муну алсаңыздар болот. Эми мунун дарбазасын көчө жагынан каалаган жерден дарбаза чыгарып аласыздар. Каалаган жерденчи. Мельничная көчөсү 10-чу дарек. Сокулуктун центринде базардан өтөсүздөр. Базардан өткөндө эле жолдун берки бетинде ровуду бар. Ровудунун жанында боковойунда. Ал жерде Сокулуктун баягы больницасы бар, ооруканасы. Бүт хирургиясы барбы, терапиясы барбы, бүт бардык ооруканасы ошол центрде.
оорукананын жанынан эле оңго Мельничная көчөсүнө бурулуп кире берет экенсиздер да. 10 дарек Шытыр 5 участоктун бирөөсүн тандайсыздар, аласыздар. Чалып сүйлөшөсүздөр, а? Ассаламу алейкум.